Assalamu alaikum, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар, амансыздарбы? Биз бүгүн метро Кантемирскайдабыз. Бул жакта чайхана Царицыно деп чайхана иштетилип баштаптыр. Адрес Пролетарский проспект 24Б. Кимде ким бул видеону 10 адамга таратып келип көргөзгөн болсо, бир чайнек чай менен, жарты наны менен, бир порция аш, эксан катары мына ачылышына карата берилмекчи. Биринчи келген 50 адамга, 10 адамга таратасыздар, келип көргөзөлө, жеп батаңыздар берип кетсеңиздер болот. Үчүнчү выходтан чыгасыздар Кантемирскаяны. Мына бир 150 метрдей эле басканда мына торговый центрдин подвалына жайгаштыр. Көбүңүздөр билесиздер, мына бул жерде Фортуна деген ресторан бар, чайхана, парковкалары да бул жерде, ошол жактарга койсоңуздар болот. Бул жак эми дворлор, кеңири шлагбаум жок, домдор ошол жактарга кой бересиздер. Фортунанын жанынан бул жагына келип, могу жерлерге да койгонго мүмкүнчүлүктөр бар экен. Жакшы жерге ачылып тур негизи, мына пешеходдун жанына, остановканын жанына. Бул жерде шаурма Регистан деген эми көзгө көрүнөт да. Пока азырынча дейт, эмблемаларыбызды иле элекпиз дейт. Визиткаларыбызды наркы берки жактара кое элекпиз дейт. Вивискасын коюп экен, бир-эки күндө куда каласа. Мына ушул ориентир болсун. Кафе Царицыно. Мына шаардарды илип атайын ушул жерге жаңгачылык деп коюп тур. Эртең мененки 10дон кечки 11ге чейин кызмат көргөзөт. Ачып туруп эле ушул подвалды карай түшүп бара бересиздер. Анда эмесе ички аурасын чакан силерге атайын ролик даярдадык. Аябай кооз ачылыптыр. Анда эмесе назар салып өзүңүздөр багыңыздар бериңиздер. Сиздерге бериле турган аш мынакей туугандар, мына ушундай порционный аш. Буну видеонун башында айттым. 50 порция биринчи келген 50 клиентке берилмекчи. Мына ушул аш салаты менен, жарты наны менен, чай кошулуп, 90 катары берилет. Андыктан өткөн кеткенче жеп кетсеңиздер болот. Дагы муну мен бир айтып берейин. Бул тамактар туугандар 30 жылдык стаж бар агабыздын повардын тамагы. Бир аз тартынып турат видеого сүйлөгөнчү. Bismillah. İş менен көргөз берем дейт. Ağız ayткандай, өзгөнүн жаңы күрүчүн эмес, эски күрүчүн алып келип, порционныйгадан, килограммгадан ушундан дейт. Аябай даамдуу. Мантылар бар экен. 8 штугу 350 рубльден экен. Лагман мына бул жанагы качты эле 380 экен. Күзү шорпо мынакей туугандар. Аябай даамдуу. 350ден дедиңиз а көзү шарпаны? 300. 300дөнбү? 300ден. Намдардан өздөрү ошол жерин жаап чыгарышат экен. Салаттын түрлөрү бар экен. Сусундуктар туугандар мынакей. Салаттар, шашлыктар эми. Жытын айтпай эле коеюн. Жытукмуш бирок. Ылдыйга түшкөндө бул жерде күзгү бар. Күзгү бирек көрүнүп туруп, кире бересиздер туугандар. Насыр жанагаз өзүнүн жалап аттан болду. Шеф, сизби? Иштер жакшы. Алхамдулилlah. Буга чейин бир-эки жолу ролик тартып, тааныш болуп калдык, а? Чайхана ачып алыпсыз. Майлуу сүттүү болсун. Силерге да насип болсун. Эли менен амандашабыз, кеңири. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу кыргызстандык Москва шаарында эмгектенип жаткан өзүбүздүн бир туугандар. Кантемировская метродо чайхана ачылды. Иншалла 3-чү выходтан чыгып эле бир остановка жүрсөңөр, Пролетарский проспект 24Бда, цокольный этажда ошол жерде жаңы чайхана ачтык. Силерди күтөбүз. Үй бүлөлүүлөр болсо детский кресло алып келип койдук. Келтирипсиз ушунчу. Поварды жалап атан атайын чакырдык. 30 жылдык стажы бар. Атайын бизге ошо ким несин ата мекенин сагынган болсо, өзүбүздүн тамактарын сагынган болсо, келип жеп кетип. Анан лагман, мантылардын да специяларын бүт Кыргызстандан айтырып алып келдик. Ооба.
Сууларды дагы. А, Мантыны эмнелерин атайын ошо уйгур бир туугандар бар Бишкекте. Ошолордон заказ кылып, манты баркаларын да ошолордон алдык. Кытайдан алдырыпсыз да мындай айтканда? Жакшы. Ошондой. Сизди Ихсаныңыз Кудай таала кабыл кылган болсун. Видеого чейин сүйлөшүп алдык. 50 адамга аш берип, кичине бата дубасын алып коеюн дегенден буйруса мынакей 10 адамга тарап эми оюн сыяктуу уюштурдук да, жөн эле бере бербесим дегендерден көп да эми адам көп болуп кетиши мүмкүн. Ошого бир жолун табыш керек да. Ар билесиздер, ар рекламатовдон бир нерселерди уюштуруп тартууга аракет кылып, жана кылабыз. Алла разы болгон болсун. 50 адамга берилет туугандар. Аябай кол жерге ачыпсыз. Яркий экен чындыгында. Богатый. Мен ресторан окшойт дедим эле. Киргенде башкача экен да, мына. Ошондой Көрдүңүздөр го өзүңүздөр деле. Мен жанагындай Дизайн башкача. ооба, бийлегенге эмне уруксат жок, музыкасы жок. Атайын бир туугандар келип, халал. Бир туугандар келип сүйлөшүп отурат. Ошондой жер. Ооба. Жакшы. Анан кийин выходной күндөрү туугандар келип, жана ихсан өткөзсө болот, жентек тойлор башкалар. Бир туугандар менен ошого да эмне кылабыз? Анын да шартын айтып кетейин, койду алып келесиңер, кааласаңар өзүңөр союп, мындай атаган жери болсо, ага да уруксат беребиз. Ооба, кан чыгарып. Повар да уруксат берет, жана жиликте бөлүп туугандар. Бирөө жарым кирип барлар. Башка кылып, андайлардын уруксаты бар. Достук бересиз кыскасы, көп жерде кыйнайт экен. Жок, доступ берди. Анан мөмө жемишти да алып келсеңер болот өзүңөр. Эми суусундуктар биз алып келип койгонбуз, силерди убара кылбайбыз. Нанды да ысык ушул жерде жаап берет. Нанда эмнеде нан жаба турган адамдар тандырыш бүт бар жогу даяр иншалла. Жакшы. Салатта кандай айтсаңар ошондой жасап беребиз. Арзаныраак кылып бериң бирок, Куран окутуп өткөрөм деген бар. Чөнтөгү жукаларыбыз бар, ошо. Кудай буйруса. Келтирип бересиз менден келгендерге. Бары бар экен, киргенде эле мурда илгери мындай шайтанкана болгон экен да. Азыр эми халал болбачу. Жок, азыр чисто адал бирок. Адашып киргендер да болуп атыр да. Агам айтып калды. Şu desk kreslo. Bu kança adamlık evi şef? 84 adam batır. 84 adam. Bir oturganı 84 adam. İşte vaxtında özüңүздөн айтып койсоңуз. İşte vaxtısı 10'dan tün 11 geçeyin. 10'dan 11 geçeyin. Ova. Eğer adam көбөйүп кетип талап болсо, убактын чозуп коюштан мүмкүн. Ада мүмкүнчүлүк бар. Парковка азырынча 10го чейин иштейт. Эмне жакпы? Ооба, бу жерде решетка жабылат, андан кийин ар жакта парковкалар бар. Дагы бир 40 машинага ооба. Кичине басып таксистер келсе канайланып, ошондой физиратка болуп кичине такси агаларым. Таксистерге кандай өзгөчөлүк жокпу сизде? Кандай бир нерсе бекитип коюп? Таксистерге каймак ысык нан болот, эртең менде коэффициент өчкөн болду келе берсең, өзүм да билем такси иштеген. Каймак менен нан чындап постоянный болобу же кандай алдыңыз? Жок, болот. Каймак менен нан. Алды, эртең менен 10'da ачылсак, 11ге чейин болот. Атайын Food City'ден каймактарды алып келебиз. Көп жерде биз каймак анамынасын бекер кылып коюп, кийин барганы жок болуп, бардыгыбыз үчүн мага түшүп калды да, ошого сиз өзүңүздөн айтып берген. Жок, ошондой болот эми. Кудай буйруса келе бересиң. Анан бир адамга эмес, жана компания болуп. Канча адам? 4-5 адам болуп келиш керек. Ооба, 4-5 адам болуп чогулуп келсе, мисалы үчүн классташтар болот, чогуу иштейт, группалары бар, таксистердин, мисалы үчүн айылдаштар бар. 4-5 адам кыскасы. Ооба, ошондой болуп келсе, иншалла. Анан кийин ысык нан менен каймак беребиз. Шашлыктар бар экен бул жакта. Шашлык бар. Жакшы экен. Эми чыгып атат шашлыкчыбыздын өнөрү. Анан намазхана бар. Намаз окуйм деген адамга рұқсат бар. Ооба, атайын стрелка кылып койгонбуз, намазын окуйт. Мерде мужской, женский туалети бар. Иншалла келип. Мына чайхана тартып жүрөбүз, элдердин баардыгы ошол ашканасын тарт деп айтат экен. Ошого жашап жүрсөңүз болсо, разрашыңызды көргөзөлүк. Мерде фон болот да, ошон үчүн эле дуал болуп калды. Бул жерге вывеска заказ кылып койгонбуз. Өзү ачыш ниетибиз бар да. Ашкананы ачык эле кылып тең, э? Ооба, ачык. Айнек коюп. Ооба, жок, айнек да койбойт, бош болот. Бош кылабыз деген ой болду, анан кийин андан көрө вывеска илип койсок, кимдир сүрөткө түшөт үй бүлөсүнөн келсе, эстеликке. Ошон үчүн эле калтырып койду. Ата ачып коюп, ачык деле иштешке мүмкүнчүлүк бар болчу. Тазалыкка жол иншалла. Жүрүңүз анда. Баштадык, бисмилла. Кухнясы мына ушундай абалда экен. Туугандар, өзүңүздөр бааны бересиздер. Бизде көп эле кухняда, ошо ашканада иштешет го. Сиз айткан жана бамбуковый ошо башка эмне эле? Манткасканы? Манткасканы, ооба. Ушул. Мына ошол. Анан эмне да лагманда общий кылбайт. Плита вок деген нерсе бар. Жакыныраак алып келип көрсөтсөңүз болот, ооба. Просто нарака барбайын дедим да. Формабыз нете болуп атат, ооба. Казандары да бүт бар жогу бар. Даяр. Вытяжкасы жанагына жыт чыгып, кээ бирки Комфорт плюс бизнес класста иштеген туугандар
кийимдер жыттанбайт да? Жыттанбайт, эч кандай жыт келбейт. Ичинде да бар, вытяжкасы, приток. Бул жерде да бар, кухняда. Жыт жок бирок. Жыт жок. Ооба, жыт. Даже шашлыкпен жыттында современный. Современный заманбап алыпсыз да? Водяной фильтри менен. Ушуну жакшы кылыпсыз. Ооба, эч кандай жыт келбейт. Май, сай, башка. Кудай буюрса келе бересиңер. Биз только кызматта иншалла. Мына ушундай мекендештер колдон келишинче жеринен тартууга аракет кылдык, ашканасынан көргөзүүгө аракет кылдык демекчи. Келип чай ичип кете бересиздер. Ишиңизге келгиле сизге дагы. Рахмат, келгениңизге Алла разы болсун. Буйрусамда 1-2 айдан кийин 12 саат иштегенден түшүңүз керек менин оюмча. Клиенттер көп болсачы. 24 саат. 24 саатта. Кудай буюрса, ооба. Силер ушул жерде көрүп турганыбыздан абдан кубанычтабыз. Кош келиңиздер. Биз кызматтабыз иншалла. Каналга катталып, группаларда бөлүшүп коесуздар. Ассаламу алейкум. Рахмат. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.